Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: эгерде силердин карындашыңарга, кызыңарга адеп ахлагы жана дини ыраазы боло тургандай адам келсе, ага никелеп бергиле деди. Эгер антпей турган болсоңор, жер бетине фасад, бузукулук жайылткан болосуңар деди. Сиз таква болушуңуз мүмкүн, бүт бардыгы жайында болушу мүмкүн, даватка ай сайын чыгып аткан болушуңуз мүмкүн, Куранды күнүгө хатым кылып аткан болушуңуз мүмкүн. Бирок кызыңыз 30га чыгайын деп калды, 25ке толуп калды, жакшы күйөө келди, камбагал деп бербей койдуңуз. Дини ыраазы боло турган, адеп акылга ыраазы боло турган болсо, ана ошого күйөөгө бербей турган болсоңуз, сиз жер бетине бузукулук жайып аткан болосуз. Фасад деген сөз бузукулук кылган сизге туура келет. Мен таквамын, мендик таспам бар, чапаным жерди чиет, биерим карайып кеткен десеңиз дагы, сиз фасад жайып аткан, жер бетине бузукулук кылып аткан адам болосуз. Ошондо сурашты, ол камбагал болсочу, ал андай болсочу, ал мындай болсочу дегенде, эгерде динине ыраазы боло турган болсоңор, адеп акылак характер мүнөзүнө ыраазы боло турган болсоңор, ага бергиле деп пайгамбарыбыз 3 жолу кайталап айтты.